Assalamu alaikum, урматтуу Рускабадын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, мен сиздер менен жакшы сонун жаңылык менен бөлүшкүм келди. Баарыңыздар экрандан алыстабай биз менен чогуу болуп туруңуздар. Урматтуу туугандар, биз былтыры ушул убакытта Тулпар Кайрымдуулук фонду бир канча жетимдерди кепилдикке алып, албетте сиздер аркылуу ортодо биз көпүрө болгонбуз. Ошол иш-чарабыз ийгиликтүү, аябай сонун аяктап, жыйынтыгы чыккан, отчеттор баары чыккан. Инстаграм каналдарга кирип, Тулпар Кайрымдуулук фонддон көрсөңүздөр болот. Азыр да ошол иш-чараны буйруса көтөрүп чыктык. Чыкканына бир 2-3 күн болуп калды. Уже спонсорлор болуп калды, ондой. Ошого сиздер дагы колуңуздардан канча келсе, бир жетим баланын бир айлык расходу 3000 сом болот экен, мекендештер. Сиздер канча жетим баланы кепилдикке ала аласыздар? 2-өнү, 3-өнү, 4-өнү, 5-өнү, же болбосо 1-өнү, такыр мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, анда төмөнкү номерлерге жөн эле ошол көңүлүңүздөн чыкканын которсоңуздар болот. 100 сом болобу, 200 сом болобу, 500 сом болобу. Кепилдик алам дегендер болсо, анда төмөнкү номерлерге кайрылып, дагы кенен маалымат алсаңыздар болот, баарыңыздар эле. Анан акча которгондон кийин сөзсүз түрдө бизге атыңыздарды, фамилияңыздарды жазып жөнөтүңүздөр. Неге дегенде биз отчет кылганда ошол аркылуу отчет беребиз буйруса. Толугураак маалымат алам десеңер, анда төмөнкү номерлерге кайрылып, ушул видеону болушунча максималдуу түрдө башка туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси барбы? Кайсыл бир жетимдин башынан сылаган болсоң, анын башында канча түк болсо, ошончо күнөөлөрүңөр кечирилет дейт. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер. Жакшылык иште жарышайлы, жакшылык ишке себепчи болойлу. Акча жагынан жардам берип алсаңдар, анда ушул видеону болушунча бөлүшүп койсоңдар, бул дагы сооп болот туугандар. Биздин комменттерге жакшы сөздөрдү жазып, сөзсүз түрдө видеолорду бөлүшүп, лайк басып, бизди колдоп, коштоп койгула. Кудайым буйруса, саналуу күндөрдөн кийин Кудай буйруса отчетторду ушул каналдарга жана башка социалдык тармактарга чыгарабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан.